Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Нурланбек Тургунбек айтты, сыйга сый, сырайка бал деп. Биз сизди жашыңызды карап сыйлап жатабыз, көп сөз айтпай. Биз тарапка көптөгөн сын пикирлер айтып жатасыз. Биз эч кимдин ээрчимеси эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибиз, өзүбүздүн оюбуз бар. Ар бир маселеге. Өткөндө бул маселеге биз арыз үчүн да каршы болгонбуз. Проектти колдогонбуз. Азыр сураштырып келсек, өзүңүз угуп жатасыз, арестен башка эч ким калбайт деген үчүн колдоп жатабыз. Андан тышкары айтып атасыз, жообун аласың деп мен коллегамга. Эч кандай жооп албайт, биздин айткан сөздөргө эч кандай комментарий бербейсиз. Берсеңиз өзүңүзгө тиешелүү сөздөрдү угасыз. Мындан кийин токтотуңуз бизге акыл үйрөткөндү. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Дагы айтсаңыз угасыз. Мен бир да депутаттын атын атаган жокмун. Бирөөнүн да фамилиясын атаган жокмун. Бул жогорку кеңештин позициясын айтып атам. Үчүнчүдөн, шымыңарды чечип башыңарга кийип алгыла дегенде өзүңөргө албагыла дагы, алып алсаңар мүмкүн алардын бир туугандарысыңар, мен өкмөттүн тарабын айттым мен. Эгерге өкмөткө айткан сөзгө тызылдап кетсеңер, жигиттер ордуңарды алмаштыргыла да трибунага чыккыла. Биз өкмөткө айткан мен туура сыйлык аласыңар, эгемендүүлүк келет, башка келет. Мага асылбай көпчүлүксүңөр, билгениңерге добуш берип өткөрө бергиле. Сенин атыңды да атабайм мен, фамилияңды да атабайм. Ты слишком много берешь. Менин атымды атап атасың. Мен сен барсыңбы, жоксуңбу бул жерде мен көңүл бөлөм. Жыйындан кийин эме баарыбыз калбайлыбы? Сүйлөшөлү чогуу. Жок, мен муну эки жигитке айтып атам. Мен силердин фамилияңарды өмүрүмдө атаган эмесмин. Мына экөөңөргө айтып атам. Мадумаров Адахан деп мени атап атасыңар, экөөңөр силер. Ким эрте кетет, аны Кудай билет. Кудай билет. Ошон үчүн мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Ошондуктан урматтуу коллегалар, мындай кылалы. Эгерде ким долбоорду мыкты тааныйм, билем деген болсо, трибунага чыксын кийинкисинде. Биз ошолордон сурап алалы. Эгер өкмөт жооп бере албаса, биздин коллегалар жооп берсин. Рахмат.